Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Bir кездерде бул рейд тасмасынын биринчи бөлүгүн чыгарып, сиздердин назарыңыздарга тартууладык эле. Анда бүгүн ошол тасманын экинчи бөлүгүн көрөлү. Сиздер каналга катталып мыкты белгисин баскан болсоңуздар баштайбыз. Тасманын башында Бижо деген кылмыштуу топтун башчысы, баш каарманыбыз Раманын бир тууган агасы Эндини өлтүрүп салганын көрөбүз. Андан соң биз мурдагы күндөргө кайтып, каарманыбыз Рама жана дагы бир жоокер менен тирүү калышып, тасманын биринчи бөлүгүндөгү кылмышкерди алып чыгышкан эле. Анда аларды тосуп алган Бунавар тыңчы жанагы экинчи жоокерди ооруканага жөнөтүп, каарманыбыз алып чыккан кылмышкерди ошол жерде эле өлтүрүп салды. Ал Рамага сен эми чоң бир балее калдың окшойт. Ошондуктан мени менен чогуу иштеп жашыруун тыңчы болушуң керек. Бул кылмышкерди биз өлтүрбөсөк өзүнүн адамдары деле келип өлтүрүп кетишмек. Ошондуктан сен Мангун деген адамдын кылмыштуу тобуна жашыруун киресиң дагы. Саткын тартип сактоочулар жөнүндө маалымат алып бересиң деп эле Рамага сунуштай баштайт. Бирок башында Рама бул нерсеге такыр көнгүсү келген жок. Ал бир күнү бир тууган агасы Эндинин өлүмү жөнүндө угуп, аны кылмыштуу топтогу Бижо өлтүргөнүн билет дагы тыңчы Бунавардын сунушуна макул болот. Алардын чечими боюнча Мангундун Учо деген баласы түрмөдө олтуруп калып, Рама дагы ошол түрмөгө 2-3 айга олтуруп, Учо менен жакындашып, анын ишенимине кирип алыш керек эле. Бирок иштин баардыгы алар ойлогондой болбой, каарманыбыз 3 айга эмес 3 жылга олтуруп калат. Ал түрмөгө түшкөн кезде эле 15 адам менен өзү жалгыз мушташып, түрмөдө атак даңкы чыгып эле Учо аны дароо эле байкап калат. Негизинен алар жашаган шаарда эки күчтүү бир кылмыштуу топ бар экен. Анын бирин Учонун атасы Мангун башкарса, экинчисин болсо япониялык Гото башкарат экен. Ошентип күндөрдүн биринде түрмөдө кылмышкерлер Учого кол салайын деп калганда, Рама аны байкап калып эле ал жерде катуу мушташ башталып эле кызычууга түшө башташты. Бир убакта түрмөнүн күзөтчүлөрү келип, алар дагы кошулуп мушташып, баткакта аралашып, бири-бири менен мушташып, кимиси ким экенин деле билинбей калат. Ошентип арадан көп убакыттар өтүп 2 жылдан кийин Раманын түрмөдөн чыкканын көрөбүз. Аны буга чейин түрмөдөн чыккан Учо тосуп алып, дароо эле унаасына олтургузуп эле атасын алып барды. Атасы Мангун Рама менен таанышып, анын баласын куткарып калганына ыраазычылыгын билдирип, эми сен менин колумда иштейсиң деп аны бир сыйра текшеришип, ага атайын эс алганы үй дагы беришет. Анда Рама дароо эле уюлдук аппаратын алып, ага башка сим карта салып, аны түрмөгө киргизген тыңчы Бунаварга чалып эле, эми бардыгы мен айткандай болот. Сен мени түрмөгө 3 айга эмес 2 жылга киргизип жибердиң. Мындан кийин эмне кылышты мен айтам деп эле өчүрүп коет. Мындан соң ал чыдабай аялы менен баласынын үнүн уккусу келип, аларга коңгуроо кылып, аялы менен сүйлөшүп бардыгы ойдогудай болбой калды. Ошондуктан мени кечирип сабыр кылып күтүп тур. Буйруса мен силерге сөзсүз кайтып барам деп эле аларга сагынганын айтат. Ошентип Мангундун биринчи буйругу менен Учо адамдарын алып алып эле бирөөдөн акча алып келгенде жөнөп кетишкен эле. Алардын арасында каарманыбыз Рама дагы барып, ал жерде өзүн жакшы көрсөтүп, душмандарды дароо жок кылып эле бир башты акчаны көтөрүп келишет. Анда Учо убакыттан пайдаланып атасына сунуш кылып, эгер сиз макул десеңиз мен бир аймакты башкарсам жакшы болот эле. Балким даяр болуп калгандырмын десе, атасы жок, сен даяр эмессиң, сен даяр болгондо өзүм айтам деп коет. Ошентип бул сөздөрдөн кийин Учонун атасына аябай эле жини келип, Рама экөө эс алуучу жайда олтурса, Учого коңгуроо келип калды. Ал сүйлөшөйүн деп сыртка чыгып кетсе, Рама убакыттан пайдаланып, Учонун капчыгына билгизбей белги бере турган аппарат салып коет. Мындан соң биз Мангундун сен саякка окшогон бир адам менен сүйлөшүп отурганын көрөбүз. Көрсө ал бирөөнү жоготкусу келсе, ушул адамга сүрөтү менен акча алып келип берип, ал адам бат эле баягы сүрөттөгү адамды жок кылып эле өлтүрүп салат экен. Анда Мангун Рама менен сүйлөшүп жатып, мен баламды болушунча бул нерселерден алыс кылганга аракет кыламын. Биздин жашообуз өтө коркунучтуу. Эгер бир жерден адаша турган болсок, ушул адамдай өлүп денебиз сууга ыргытылат деп эле жакында өлтүргөн адамды көрсөтөт. Анан да Рамага сен ар дайым Учонун жанында жүрөсүң. Эгер андан түшүнүксүз бир нерселерди байкасаң, дароо мага айтканың деп айтат. Мындан соң Учо менен Раманын агасын өлтүрүп койгон Бижонун сүйлөшүп отурганда күбө болобуз. Анда Бижо Учого бир белек берейин деп чакырган экен. Ал жарым жалаңаш 4-5 адамды алып кирип, булар сага түрмөдө кол салышкан болчу. Азыр эми алар түрмөдөн чыккандан кийин менин адамдарым аларды кармап келишти. Ошондуктан сен булардан өч алып алсаң болот деп эле бычагын берет. Анда Учо бычакты алып көп ойлонбой эле барып адамдарды бирден эле сое баштайт. Бул убакта Бижо сөзүн баштап, мага бул шаардан бир жер керек. Бирок ал жерде япондордун тобу Гото башкарат экен. Сенин атаңды эле каарып, андан эч ким коркпой калды. Ошондуктан биз япондор менен сенин атаңдын тобунун ортосунда согуш ача турган болсок, сен атаңдын ордун ээлейсиң дагы япондордун жерин экиге бөлүп алып, эки ооз бул шаарды башкарабыз. Сен качанга чейин атаңдын көлөкөсүндө жүрө бересиң деп эле Учону ишендирип коет. Анда Учо сен согушту кандай кылып ачайын деп жатасың десе, Бижо ал жагын мага кой деп койду. Бул убакта көрсө алыс эмес жерде Рама жанагы капчыкка салган угуучу аппарат менен баардык нерсени угуп туруптур.
Биз мындан соң жанагы адам өлтүргүч селсаяк бир жашнакай аял менен отурганын көрөбүз. Көрсө бул аял анын аялы жана бир баласы бар экен эле. Кызыгы бул адам өлтүргүч бирөөлөрдүн балдарын өлтүрүп, ошол акчага өзүнүн баласын багайын деп жүрүптүр. Эми арам акча менен чоңойгон бала кандай болорун булар билишпейт да. Бир кезде эле ал учоого жолугуп экөө эс алуучу жайда сүйлөшүп олтурушуп, учоо мен азыр келем деп сыртка чыгып кеткен балда эле эс алуучу жайда эч ким калбай калат. Бир убакта эле ал жерге көптөгөн адамдар кире баштап, анда селсаяк бардык нерсени түшүнүп эле дароо мушташа баштады. Бирок бул селсаяктагы жөнөкөй эмес экен. Ал Ипман менен машыгып жүргөн байтур ошонун ыкмаларын колдоно баштады. Ошентип биржо жөнөткөн адамдар селсаяк Косонун түбүнө жетишип, аны бычак менен сайгылап акыры өлтүрүп тынышты. Анда Учо атасына келип калп эле эч нерсени билбегендей болуп, Косону япондук Готонун адамдары өлтүрүп кетишти. Биз алардан өч алышыбыз керек, ошондуктан согушту баштайлы десе атасы Мангун такыр бул нерсеге көнбөй. Косонун негизи душмандары көп болчу. Аны япондуктар эмес, балким башка бирөө деле өлтүрүп коюшу мүмкүн. Бирок анын баласы менен аялы бар. Биз ошолорго жардам беребиз, бирок Косо үчүн биз согуш ачпайбыз деп айтат. Анда максатына жетпеген Учо жини келип эмне кылышын билбей, бижого чалат дагы оюбуз оңунан чыккан жок. Андан көрө сен өзүң согушту баштат деп эле ага буйругун берди. Анда бижо ишенген адамдарынын баардыгын чогултат дагы эң күчтүүлөрүн Мангундун адамдарына каршы жөнөтүп жиберет. Алар бөлүнүп Мангундун адамдарын ар кайсы жактан таап эле чекеден өлтүрө башташты. Бир кезде кезек Рамага жетип, ал таксиге олтуруп бир жака жөнөйүн деп жатканда, топтогон адамдар келип таксинин айдоочусун өлтүрө чабышат дагы Раманы да өлтүргөнгө аракет кыла башташат. Бирок Рама унааны жүргүзүп качып жөнөп бир жерге барып, унаадагы кырсыкка учурап калат. Анда каарманыбыз унаадан түшүп алып эле мушташканча качып жөнөдү. Бир кезде алар 5 мантыга окшогон кичинекей бир ашкаданын ичинде мушташып жатып, Рама алардын бардыгын жок кылып эле бирөөнүн көкүрөгүндө тартип сактоочуга тиешелүү кагаздын илинип турганын көрүп калат. Көрсө буга кол салгандардын бардыгы тартип сактоо кызматкерлери экен эле. Анда Рама үйүндө жаракаттарын айыктырып жатып уюлдук аппаратын алып, каарманыбызды ушул иштин бардыгын аралаштырган тыңчы Бунаварга чалат. Мен бардык нерсени көрдүм го, булар чыныгы кылмышкерлер экен. Мен күбөлүк берсем камасаңар болот го, мени бул жактан алып кет десе, Бунавар баш тартып, биз тартип сактоочулардын арасында кимиси кылмышкерлерден пара алганын аныктай албай жатабыз. Сен ошол жөндө маалымат топту, анан өзүң жөндө көп кабатыр албай эле кой. Биз сени коргоп турабыз деп эле өчүрүп коет. Бул убакта Мангун болуп жаткан нерсенин бардыгын баласы Учо кылгандыгын түшүнүп калыптыр. Ал баласын уртокмок алып, эмне үчүн бул нерселерди кылдың деп эле урушуп жатса, ал жерге өзүнүн адамдары менен бижо келип калат. Анда Учо атасына мени кечирип коюң деп эле тапанчасы менен атып өлтүрүп салды. Андан соң Мангундун оң колу болуп жүргөн эки анындагы бутун жарадар кылып атып, аны өлтүрөйүн деп калганда эле кеңсеге Рама кирип калат. Рама эканы куткарып душмандар менен мушташып жатса, алардын арасында бирөө өтө эле күчтүү экен. Ал дароо эле Раманы уктата чабат дагы унаага салып алып эле алып жөнөшөт. Анда буга чейин жарадар болгон Эка Раманы куткарайын деп каарманыбыз бара жаткан унааны сүзгүлөп эле каарманыбыз дагы ичиндегилер менен мушташа баштайт. Ошентип ал көпчүлүгүн жок кылып бара жаткан унаанын артын ачып Эканын унаасына секирип эле куткарылып калды. Ошентип Мангунанын өлүмү жөнүндө кабар Готосанга дагы жетет. Анда эми Бижо менен Учо биригип анын аймагына кирип алышып, ал жерлерди дагы ээлегенге аракет кылып жаткандарын угат дагы согушту баштайбыз деп чечишет. Ошентип Готосан адамдарына буйругун берип Учону дагы Бижону дагы өлтүргүлө, анан да бизге сатылып кеткен тартип сактоочулардын бардыгын жок кылгыла деп айтат. Эка бир кезде унаасын токтотуп эле Рамага, мен сенин жашыруун тыңчы экениңди билемин. Мен дагы сага окшоп бир кезде тыңчы болгонмун. Бирок бул кылмыштуу дүйнөдөгү жашоо эч качан түгөнбөйт экен. Ошондуктан сен бул нерседен чыккың келсе, аларды түп тамыры менен жок кылышың керек деп ал жерде калып эле алган жаракатынан өлүп калды. Анда Рама ал жерден кетип көп ойлонуп эмне кылышын билбей тыңчы Бунаварга чалып, менин үй бүлөмдү жакшы кара деп уюлдук аппаратын өчүрөт дагы. Унаасын катуу айдап эле кылмышкерлер топтолгон жерге кирип барат. Анда кылмышкерлер каарманыбызга чекеден эле кол салып, мушташ катуу башталып, бул убакта ажатканада жүргөн Учо капчыгын текшерип жатып, буга чейин Рама салып койгон белги берген аппаратты таап алат. Көрсө Учо менен Бижо тартип сактоочулардын башчысы Ризан деген адам менен олтурган экен. Демек жанагы тыңчы Бунавар издеп жүргөн паракор Ризан дагы эле ушул адам экен эле. Бир кезде Бижого адамдарынын бири келип, Рама келип бардыгын талкалап жатат десе, Бижо жанында олтурган ишенген 3 мушкерин жөнөтөт дагы аны жок кылгыла деп буйругун берет. Анда биринчи каарманыбыздын алдынан сойылын көтөргөн бала менен балкаларын көтөргөн кыз чыкты. Бирок жини катуу келип калган каарманыбыз ал экөөнү көзүнө илбей эле нары бери жок кылып салат. Андан соң кийинки бөлмөгө кирсе, буга чейин каарманыбызды уктата тээп салган кылмышкер аны күтүп эле мушташка даяр болуп калган экен. Анда экөө мушташты баштап эле Рама бул жерде дагы үстөмдүк кыла баштайт. Жеңилип бара жатканын сезип калган кылмышкер дароо эле кычаастанып артындагы бычактарын алып эле мушташын улантып кирди.
Анда Рама анын бычагын өзүнө алып алат дагы кайра өзүнө колдонуп, аны кой жиликтегендей кылып кескилеп эле өлтүрүп салат. Ошентип ал башчылар отурган бөлмөгө кирип барса, Бижо ал жерден тура калып эле мылтыкты алып, Ризанга ыргытса мылтыкты учуп алат дагы Ризанды өлтүрүп, андан соң Бижону дагы аткылай баштайт. Көрсө ал жанагы капчыгындагы аппаратты Бижо салды деп ойлоп калган экен. Анда ал Бижону өлтүрүп атат дагы каарман Оз бекинип алган жерди аткылап баштаганда, Рама ал жактан секирип чыгат дагы бычагы менен учууну дагы сайгылай баштады. Ошентип ал кылмышкерлердин баардыгын түп тамыры менен жок кылат дагы ал жерден чыгып жөнөйт. Бул убакта тыңчы Бунавардагы каарман Оз ызчуу салган жерге кетип жаткан эле. Ошентип достор, тасмабыз дагы ушуну менен аягына чыгып калды. Бул тасманы катталуучуларыбыздын көпчүлүгү аябай суранган болчу. Ошондуктан 2,5 сааттык тасманы 10 мүнөттө айтып бергенге аракет кылдык. Ошондуктан тасмабызды кошуна колуң менен бөлүшүп, каналыбыз жөнүндө тааныштарыңыздарга маалымат бере жүрүңүздөр. Анда кийинки тасмада көрүшкөнчө ден соолукту жакшы карап, бул кылмыштуу дүйнөгө кызыкпай, ыйманыбызга бекем жашайлы.